Мына жыйынтыктоочу видеобузга дагы келдик. Көбүңүздөр дагы ушул видеобузду күтүп атсаңыздар керек. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина кейж каналы Ош шаарында Жапалагуна базарынан ушул аралаш түрдөгү аталыштагы видеобузду сиздерге тартуулоодо. Бүгүн 3 март 2024 жыл. Так, ушул Toyota Avensis 1ден баштай берейин. Универсал 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, турбо дизель. 558 35 18 номеринде. Мен баасы жазылган окшойт деп ойлопмун маалымат кагазында, бирок жазылбаптыр. Эси дагы көрүнбөйт. Анан бул жерде Opel Astra универсал турат. Шунун баасы жазылган. 2001 1.6 механика 250 миң сом, 558 35 18 номеринде. Toyota канча келди? 380 миң келди. Мына эси бар экен ушул. Toyota Avensis 1дин 380 миң сом. Мына баасын дагы айтып койдук, жакшы. Так, бул жерде Mercedes 124 кузовта турат. Көрүнүшү жакшы, эси эмиле келген окшойсуңар, Баасы канча болуп атат экен? 450 миң сом, 1993, кыймылдаткычтын көлөмү 3.2, коробка автомат. Люк бар. Мынакей, көрүнүшү жакшы. 124 кузов, E-класс, 450 миң сом. Оң рулду унааларда көрсөтөбүз. Көбүнчөсү фиттерден башталат эле. Бүгүн эми бир аз форматты өзгөртүп атабыз. Бул жактан да маалымат алып көрүп коюңуздар деген максатта. Так, BMW 5 серия. 2000 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.5, коробка механика. 500 миң сом, 221 0004 номеринде эс. Люк. Арка жагынан ушундай көрүнүштө. Дискалары дагы мындай. Ток фиолетовый түстө экен. Так, Mercedes-Benz E-класс 211 кузов. Шуну сурап көрөлү. Фар омывательдер бар, туманниктери бар, партрониктерде авангард экен. Баасы канча болду? 650 миң сом. 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.7, дизель, коробка автомат. Эч нерсесин жасабайт. Жасай турган жерлери жок деп атат. Баары жакшы абалда деп атат эси. Дөңгөлөктөрү кышкы. Көрүп алдыңыздар. Уланта берели. Авенсисти канча деп атасыздар? 450 миң сом бул. Бул седан экен. Avensis 1 1999 1.6 777 30 77 номеринде эси. Ушундай унаалар. C-класс көрсөтөлү. 204 кузовта Mercedes-Benz. Алдынан фар омывательдер бар, партрониктер. Blue Essence 2012 коробка автомат 1.8 турбина бар. Баасында жазып койгон жакшы. Сонун эле чыгарып койсо болот экен ошондагы эле. $14,000. 550 50 55 92 номеринде. Салон бир көрсөтүп койлу. Салону электро жылдырыштарда отуруштары. Орканысынан көрүнүшү. Болду, жакшы. 4 дөңгөлөк тең, кышкы липучкада. Өзүнүн оригинал куюлган дистеринде.
Mercedes-Benz C-класс 202 кузовта. Bir 1994 1.8 Elegance 556 87 87 72 номерінде. Коробка механика o? Коробка механика 4 дөңгөлек өтен қышқы 420 000 сом. Анан ушул адамга караштуу да бир уна Deo Колос коробка автомат 2002 1.5. Так. Басы канча? 380 000 сом. Авалы жакшы, бир гана айдаш керек деп атат ээси. Болуп турмайт. Так. Мынтип кетерели. Lexus канча деп атасыздар? 13 000. Lexus RX 330 13 000 доллар. 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 3.3. Коробка автомат 778 12 34 89 номеринде. Газ, бензин, газ жабдыгы да бар экен. Машина кейжи каналы. Так, буга өзү кардарларда келип текшерип атат экен, айтмакчы улунаны. Силерде эмесби? Канча болуп атат? 650 000 сом. Mercedes-Benz C-класс 203 кузовта 2003 24 автомат 550 03 40 80 номеринде. Японец деп атат. 3 режимде памяти бар, отуруштарын, электро жылдыргычтарда, мульти-руль, заводской дисплей, 2 аймактуу климат. Мына стикерли да бар. Канча дедиңерли басын? 650 000 сом. Так, улантырыз. Бул жакта Карнивалдын басы жазылып аптыр. Көргөндө аттык эле. Toyota Yaris. Так, 1999 1.3 механика, бензин. 390 000 сом, 556 10 39 84 номеринде ээси. Opel Vectra'lardагы алгачкы билесиздер, көпчүлүгүңүздөр көбүнчө кайсыл видеолорду тартабыз. Бүгүнкү алгачкы биринчи эле тартылып аткан жол четиндеги унааларды көрсөтүп аткан видеобуз бар, ушундай унаалар. Мында көрсөтүп коеюн, 1995 1.8 газ бензин экен. 150 000 сом, 773 15 15 52 номеринде ээси. Так, могу Мерста көрүнүшү жакшы. Мерсинч E-класс. Так. Канча деп атат экен? 500 000 сом. Бир көрсөтүп коелучу. Көрүнүшү да жакшы, салонда көрсөтөлү. Так, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Кара кожа, 4 айнектен электро көтөргүчтүү, электро күзгүлөр, кондиционер бар, электро пардалар, отуруштардын жылуутуусу да бар экен мына. Алдыңкы отуруштардын 2 позицияда. Комплектация вообще эң жирный экен да. Бул E-класска. Жакшы. 500 000 сомбу? Жакшы. Алдынан да азыр көрсөтүп коем. Маалымат кагазы көрсөткөнчө 1994 3.2 коробка автомат. 777 12 21 91 номеринде. Люк дагы бар. Ушул E-класс. Болду. Так, бул жерде аккорд дагы бар экен. Көрүнүшү жакшы. Мүгөн обвестерде окшойт. Спойлер караңыздар. Выхлоптун
Дегондай. Вообще башкача. Тактыр, бүйгөр чыгарыптыр дегеним. 2004, 24. Assalamu alaikum. Qanchada o'tasizlar? Qancha? 700 ming. Aha. 700 ming so'm ekan. Tak, juravereli. Akkortda yaxshiroq ekanroq. 2-4 amerikanец bo'lib qoladi ham. Honda CR-V 2. 2001, 2.4 бұл да американец, газ, бензин, коробка автомат. 750 мing сом, 557, 45, 00, 90 екен. Азыр айнектерде суланышып жақсы көрінбей қалып отыр. Люк бар, хром защиталар қапталынан. Дөңгөлөктөрү кышкы, өзүнүн оригинал куюлган дистеринде. Так, Lexus RX. $330 екен, бул дагы 2005 3.3 кыймылдаткычтын көлөмү 310 миң километр чуркаган. Коробка автомат $16,5 миң. 558 11 55 05 номеринде ушул RX. Линза туманниктер, фарамывательдер бар. Так, монитор заводской, кара кожа, мультируль. Ушундай көрүнүштө. Toyota 4Runner 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 4 куб. Басы $18 миң. Эйсинин байланыш номери. Бул жакта Wish турат. Басы жазылып, обвестерде туманниктери бар. Toyota Wish. 2005 кыймылдаткыч көлөмү 2 куб, 720 миң сом, 704 22 25 01 номеринде. Аз жанынан өтпөсө каттырмы? Honda Fit 2003 13 580 миң сом, 779 02 80 44 номеринде. Кыргызстан номери экен. Honda Odyssey 2 2000 жылы чыгарылган 2.3 газ бензин 580 миң сом, 700 302 384 номеринде ээси. Бир айландырып көрсөтүп коелу. Камера бар. Ушундай. Odyssey? Honda Odyssey 3. Туманниктер бар, обвестерде Odyssey деген аталышта экен. 2011 кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, $12 миң, 772 19 22 32 номеринде. Так, жабыкко. Армения номеринде экен. Ач. Так, ачып койдум дейт мына. Салонун көрсөтүп коелу. Бул Odyssey 4 окшойт, а? Же рестайлинг болуп калабы? 3төн 4 экен. Odyssey 4 экен. Болуптур. Бул жакта Honda Step вагон. 2003 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 640 миң сом, 744 38 38 номеринде ээси.
Honda CR-V 2. Оң руль 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. 740 миң сом, коробка автомат 773 13 77 67 номеринде ээс. Так. Болары жазылган эмес экен анын. Так, фиттер да тарталы. Honda Fit. Кыргызстан номеринде 2003 15 650 миң сом, 543 17 18 номеринде. Honda Fit американец, сол руль, обвестерде. 2008 15 коробка автомат. Таза автомат, вариатор эмес. 700 миң сом басы. Алмашуу жолдору бар. 998 68 62 88 номеринде ээс. Так, фиттер. Honda Fit Армения номеринде, модул обвестеринде, заводской туманниктер бар. 2004 13 530 миң сом, 707 83 37 94 номеринде экен ээс. Анан да бир Fit Армения номеринде, өзүнүн оригинал куюлган дистеринде 2005 15 670 миң сом. Свеж перегон деп жазылып турат. Жаңы алып келинген экен да Армениядан. 559 44 43 46 номеринде. Да бир Fit Кыргызстан номеринде 2003 15 600 миң сом, 776 40 91 40 номеринде. Biraz түшүп жүрөлү. Так, Торнео. Honda Торнео 1999, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 420 миң сом, 557 04 00 82 номеринде ээс. Торнео. На Фитти сұранып атышат. Ушул Россия темир номеринде. Так, ичинде бардығына тартабыз, эч кимди капа кылбайбыз биз. Жок. 2003 13 Honda Fit 490 миң сом, Россия темир номеринде бу. Аккорд 400 болот, акция. Ал Торнео эмеспи? Торнео да, 400 канча болду? Болчу. 400 миң сом боло турган баасы азыркы Торнеонун. Ушуну менен урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү жалпы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздер көнүп калган видеолордун бардыгын тарткан аракет жасадым. Аларды YouTube баракчабызга кирип, видео пункту басып, өзүңүзгө жаккан, кызыктуу болгон, керектүү маалымат алам деген видеобуздан маалымат алып алыңыздар демекчимин. Ошол менен катар биз TikTok'та да барбыз, Машина KG Z аталышында. Эмдеги чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.